Голтаңы программасы уланууда телегөрүүчүлөрүбүзгө кутмандуу ушак таң каалайбыз. Мынакей жогоруда айтып кеткендей эле, бүгүн дүйнө жүзүндө жаныбарларды сүйүү күнү. Ошону менен катар эле бүгүн биз жаныбарлардан жугуучу оорулар тууралуу, алардан коргонуу тууралуу, деги эле бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселелердин бири болгон эхинококк оорусу тууралуу дагы кененирээк маалымат бермекчибиз. Деги эле бул оорунун таралышы, жугушу жана ошондой эле дарылоо ыкмалары тууралуу айтып бермекчибиз. Биздин студияга келген дагы меймандарыбыз бар. Дал ушул боюнча кененирээк кеп куруп, сиздердин кызыктырган суроолорго дагы жооп берип кетмекчи. Меймандар менен тааныштыра кетейин. Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун санитардык врачы Индира Бектенова эжекебиз. Саламатсызбы, куш келипсиздер студиябызга. Жана ошондой эле Каракол шаардык ветеринардык башкармалыктын башчысы Марат Асанканов мырза бизде мейманда. Кутмандуу ушубактан студиябызга куш келипсиздер. Анакей бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда көйгөйлүү болуп турган бул оорулардын бири ушул эхинококк көз оорусу болуп эсептелет. Бул оорудан жабыркаткандардын саны күн санап өсүүдө десек болот. Анан Индира айым, айтсаңыз, дал ушул оорулар тууралуу, таралышы, жугушу, бул оору кандай оору, ушул боюнча жалпы маалымат айта кетсеңиз. Эми Кыргызстан боюнча эхинококк оорусу жылдан жылга өсүүдө, туруктуу өсүүдө деп айтсак болот. Жылына 800дөн, Кыргызстан боюнча 800дөн 1500 учурга чейин катталып атат эхинококк оорусу. Эхинококк оорусу бул өнөкөт мите курт оорусуна кирет. Көпчүлүк учурда локализация деп коет да. Бул анткени жайгашкан жери боор менен өпкө болот. Кыргызстан боюнча башка органдарда болушу мүмкүн, бирок негизинен Кыргызстанда да, дүйнө жүзүндө дагы бул боорду жабыркаган мите курт ооруларына кирет да. Анан айта кетсек, бул зооноз деп коет. Анткени мунун эң негизгиси хозяин деп коет да. Эң негизги кожоюну бул ит мышыктар, жапайы ит мышыктар болот. Алар баягы тышкы чөйрөгө өзүнүн жумурткасын таштайт да. Заң менен баягы таштаганда чөп булганат, чашылча жемиш булганат, эгерде жанында суу болсо ошо суудан булганат да. Анан жугуу жолдорунун бул элдер ойлошот чийкеттен жугат депчи, бирок чийкеттен жукпайт. Анткени бул жугуш үчүн сөзсүз жумурткасын жутпаш керек адам. Баягы биздин жарандарда өзүлөр эле билет болуш керек. Бул эхинококк оорусу айтты. Боорго барганда боордун ичинде ыйлакчанын ичине личинкалар өсөт. Ошол ыйлакчанын размери, көлөмү 1 сантиметрден 10 сантиметрге гана жеткенде гана адам ошол кайсы орган жабыркаса ошол жактан оорунун белгилери пайда болот да. Ага чейин бул билинбей көп жылдарга чейин созулушу мүмкүн. Ошол себептен бул жерден дагы айта кетет элек, жана башында айтып кетпедимби, чөптөн, жашылча жемишти жуубагандан, баягы жаратылышка барганда, баягы кайнатылбаган сууну ичкенден ошондон бул оору жугат да. Анан эң негизги бир эмеси, баягы алдын алуусу мен айтар элем, бул колду таза суу менен самындап жуу. Анан базардан алган, өзүбүздүн баягы огороттон алган жашылча жемиштерди сөзсүз агын суунун астына таптаза кылып жууп, кургатып алып, анан ошондон кийин гана ошол тамак ашка пайдаланууга колдонсок деп айтат элем да. 22 жылы биздин область боюнча 90 учур катталган эхинококк оорусу. Анын ичинен 56 учуру бул эхинококк болду да, 17 учуру альвеококк болду. 23 жылы ушул күнгө 56 учур катталды. Анын 36-37 бул эхинококк болду да, калган учуру альвеококк болду да. Анан дагы бул оорунун бир жаман жери рецидив деп коет. Кайра эгерде убагында дарыланбаса, убагында көзөмөл жүргүзбөсө, ошол учурда кайра кайталанып бул оору кайталанып келе бериши мүмкүн. Анан да бул жерден баса белгилей кетчү нерсебиз, бул эхинококк убагында дарыласа, убагында операция кылса, бул ооруну жеңсе болот. Адам айыгып кетсе болот. Ал эми альвеококкдон кайра айыгуу мүмкүнчүлүгү жок деп айтсак болот да. Өкөн айырмачылыгына токтоло кетсеңиз. Эми айырмачылыгы деле жок. Мындай да, эхинококк бул бир камералуу деп коет, альвеококк болсо көп камералуу деп бөлүнөт. Бирок өкөттөн жанагы өнөкөт миде курт ооруларына кирет да. Анан мисалы үчүн бул эгерде боорду жабыркатса, анда айта кетсек болот, бул адамда жанагы денеси саргарып, денеси кытышып, ошол боор тушу салаңдап ооруп, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, иммунитеттин өзүнө жараша да. Андан тышкары баягы тамак жээсү начарлайт, аппетит начарлайт, алсырайт бул адам.
Анан өзүн бат-бат чарчап, өзүн начар сезе баштайт. Анан аябай көпчүлүк учурда баягы эми бизде андан бул эхинококоздон башка да оорулар көп да, өнөкөт оорулар. Ошол себептен бул адам убагында кайрылбай боорум ооруп атат деп коюшу мүмкүн, же өтүм ооруп атат деп коюшу мүмкүн. Анан бирок айтып атпайм, бул оору жанагы абдан чоңойгон учурда гана адам ошондо гана УЗИге кайрылып, же врачка кайрылып, ошол учурда белгиленип калып атат да. Анан бул эхинококоздун баягы башка ооруларга кошо антибиотик ичип, вирустарга каршы дары ичип, кандай дары ичип менен дарыланууга болбойт. Бул эхинококоз сөзсүз хирургиялык жол менен гана алууга болот да. Ошол себептен мен айтар элем, кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болсо, эхинококоз болобу же башка оорулар болобу, өз убагында ошо дарыгерге кайрылып, өзү да кооптонуп, жанагындай өздүк гигиенаны сактап, тамак ашты даярдоодо жанагы өзүнүн технологиялык процесстерин даярдап, өзүн кандай сактаса болот го деген ой менен айтар элем да. Мынакей жогоруда айтып кетпедиңизби, бул боордогу же өпкөдөгү мите курт 10 сантиметрге жетмейин билинбей жүрө бериши мүмкүн. Камерада, бул жана айтпаймынбы да, илакча деп коет, ошол камеранын ичинде личинкалар чогулат. Анан личинкалар чогулат да, анан мен жанагы мындай башынан эме айтып кеттим окшойт. Бул баягы ит бизде кандай кылат? Бизде деген мал сойгондо итке жана илакчасы бар өпкө боорду итке беришет. Итке берүүгө болбойт. Ал анткени деген ал ит ошол жанагы личинканы жеп алды да. Личинканы жеп алгандан кийин иттин организминде 1 айдан 3 айга чейин бул кадимкидей өсүп өнүгөт дагы, анан 3 айдан кийин ал ит деген саңдайт да. Анан тышкы чөйрөгө түшөт дагы, жана чөпкө, жашылчага түшүп калышы мүмкүн, жашылча жемиштерге. Анан ал жумурткасын жутканда гана адамда бул оору пайда болот. А жана личинкасын, чийкетти жегенде деген ар кандай түшүнүктөр болот да, жок. Сөзсүз ооруш үчүн личинкасы эмес, жумурткасын жутуп алыш керек. Адам. Ошол учурда гана жанагы биздин эхинококоз өөрчүп, кээ бир адамдарга 1 жылда, кээ бир адамга 10 жылга чейин созулушу мүмкүн. Бул иммунитетке жараша да. Ошол себептен жанагы ойдо жакта буга чейин айтып кетпедимби? Өздүк гигиена сактагыла депчи. Идиш колду жууп, жана жакшы жууган боюнчачы. Гигиенаны сактоодон сырткары ошол кандай кылып текшерилип туруш керек? Мисалы үчүн айтып кетпедиңизби, ошол 10 сантиметрге чейин бул билинбей жүрө бериши мүмкүн. Айрымдардын иммунитетине жараша, мисалы үчүн эрте кайрылып калышы мүмкүн, кээ бирөө иммунитетинде күчтүү болсо билбей да жүрө бериши мүмкүн деп, бул оорунун алдын алуу үчүн ошол кандай кылып текшерүүдөн өтүп туруш керек? Же болбосо жылына канча жолу УЗИге түшүш керек? Эми жылына кандайдыр бир өзүңдү начар сезип, бир кандайдыр күмөн санап турсаң, негизи бул УЗИ менен гана билинет да, ультразвуковая диагностика деп коет. Андан тышкары магнитно резонансный диагностика деп коет, МРТ деп коет. Анан томография менен гана ошол боордо эмне бар экен, өзгөрүү бар экен көрүп турса болот да. Эми 1 жылда бир мен ойлойм, ар ким баягы жандык кармагандар, ит мышык менен жашагандар, жана мал кармагандар, ошолор мен ойлойм баягы кандайдыр бир күмөн санаса түшүп коюп турса болот болуш керек деп ойлойм да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Энжер айым жогоруда айтып кетти. Биз чындыгында эле бизде той аштар көп болот, ар кандай өлүм житимдерде мал союлуп келет. Ошол учурда чындыгында эле мен өзүм деле күбө болуп жүргөм. Мынакей ушул малдан чыккан боору жарабай калган же болбосо боорунда курт бар экен дегендерди чындыгында эле биз итке салып берип салган күндөрүбүз көп эле болгон да. Демек муну баарыбыз эске алышыбыз керек, ардактуу замандаштар. Эгер өзүңүздүн ден соолугуңуз чың болсун, айлана чөйрөңүздөгү бала бакыраңыз, үй бүлөңүздөрдүн ден соолугу чың болсун десеңиздер, дал ошол жарабай калган малдын өпкөсүн көмүп салса, бул коопсузураак болмок деп ойлойм. Көмгөндө аны дагы туралап көмүш керек да. Ал боюнча анан дагы бир айтып кетейин, бул жерден айта албай калдым ошо. Жанагы бул эми айтпадым жана только хирургия жолу менен депчи. Ошо хирургия жолу менен болгондо булар 3 жылга чейин диспансерный учетто турат. Алар негизинен Бишкекте национальный центр хирургия бар да. Ошол жака барып, улуттук госпиталга барып, ал жерден операция кылып келгенден кийин бизге эмес келет. Жашаган жери, диагнозу, кай жерден жабыркады, ошол оорулуу адамдын маалыматы келет. Ошол маалыматты биз диспансеризация деп коет да, жашаган жерине дарыгерге атайын кызматтык кат жөнөтүлөт биз тараптан. Андан тышкары ветеринар кызматка ошол жанагы жабыркаган адамдардын толук жашаган жери, аты жөнү, кай жери ооруган менен так эле бул ветеринар кызматка да санитар көрсөтмө берилет. Санитар көрсөтмөнүн негизинде булар өздөрүнүн ишин алып барат да. Ал Марат мырза, сиздер кандай иштерди жүргүзүп келесиздер? Мынакей ошол ит мышыктарды ошол оорудан сакташ үчүн кандай иштер жүргүзүлөт? Эмдөөлөр да жүргүзүлсө керек, Жок, эми бул
паразиттарды оору болгондуктан бул эмдөө жүргүзүлбөйт, бул дегельминтизация деп. Ошол боюнча. Биринчи токтоло кете турган нерсе бул өкмөттүн ар кандай программалары бар. Бул мисалы идентификация животных деп СИОЖ кирген, ошол мезгилде уй, жылкы, койлор азыр өтүп атат проект менен. Ошондой эле ит мышык идентификациядан өтүп, ар бир райондо, шаарда бүт учетко алынган иттер, мышыктар. Ошол кезде дагы элдер күлгөн. Ушу өзүбүздө паспорт жок, анан ит мышыкка паспорт болмок келет. Ошол эми эффективдүүлүгү эми билинип атат да. Азыркы учурда мисалы Каракол шаарын алсак, 947 ит алынган учетко. Бирок азыркы учурда жана проект бүткөнүнө байланыштуу паспорттор жок. Анан ушу кайра киргизгенден ушу биринчи паспорттоштуруу, ошондой эле иш-чарага, бул чоң иш-чара дегельминтизация деп коебуз. Бул ошол иттерге таблетка түрүндө дарыларды берүү, мышыктарга берүү, бул азинокс, празиквентел, ушул сыяктуу антигельминтиктер колдонулат. Бул кварталына 4 жолу өтүш керек. 4 жолу итке берилип, ошондой эле мен түшүнүп кетким келет, бул жерде эми элдин өзүнүн жоопкерчилиги. Жана коллегам айтып кеткендей, айтып атпайбы, эми мисалы гепатитти алсаң, бул кир колдун оорусу деп коет. А бул алсаң, бул жанагы кир тамак аштын оорусу деп койсок болот. Мисалы жашылча, азыр мына азыркы учурда клубника деп атабыз. Клубника бул деген жапыз өскөндүктөн мышык, ит заңдашы мүмкүн. Тозмо болбосо. Ошон үчүн чоң коркунучтуу болот да. Ошон үчүн мен элдикеде кайрылып коет элем, ушу колду деле таза жуубастан тамак ашты дагы овощ, фрукты дегендей ошолордун баарын жууп, тазалап колдонуш керек. А эми жугуу жолдорун боюнча бул коллега түшүндүрбөдү. Бул деген ит мышыктан малга жугат. Бул малдан кайра итке жугат. Бул чынжырча болуп атпайбы? Ошо чынжырча үзүлүш үчүн бул жана сиз айтып кеткендей тойлорго, үйлөргө союлганда мал, ошондо өпкө боорун текшертип, таза болсо колдонуп, таза эмес болсо аны бир эле жолу бар жакшы. Аны бышырып салса, ал өлмөк. Бирок андай кылбайбыз, ыргытып итке беребиз. Анан эми азыр Европа өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө мал союлчу жайлар эң актуалдуу болуп атат. Ал мал союлчу жайда сөзсүз түрдө ветеринардык кызматкер болот. Ошондо ал ветеринардык кызматкер тастыктап оорусу болсо, жанагыдай эхинококктун белгилери болсо, яма бекери деген бар, ошол жака уничтоженияга кетет. Ошо чынжырчаны үзүш үчүн. Жана көмүп койгондо эле ал эме эмес, чыгуу жолу эмес, анткени көмүп койгондо аны ит казып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анан могу эң негизгиси жанагы мал ээсинин жоопкерчилиги деп атпайбызбы? Азыр райондо да иштеген мен, азыр шаарда иштеп атам. Ошо райондордо тапшырылып, таблеткалар жеке ветеринарларга берилип, таратылганда элдер дагы көп көңүл бурбайт. Анткени ити бош жүрөт. Айылда билесиз, иттин баары эле бош жүрөт. Итти байлап бер, ушундай кылабыз десе, керек болсо кармалгыл дейт. Ошол дагы кичине маселе туудурат да. Ошондой эле таблетка берилгенден кийин ит 3-4 күн жок дегенде байлана болуш керек. Заңдагандан кийин заңы эң оңой жол бул өрттөп салса болот. Болбосо такыр андай мүмкүнчүлүк болбосо ажатканага салып койсо болот. Бирок эң негизги талап ошол да. Бул 3-4 күн жанагы антигельминтик берилгенден кийин ичинен чыга баштайт. Ошондо жумурткалар менен чыгат. Ошондо сөзсүз түрдө ошону жок кылуу керек да. 3-4 күндө жок кылуу керек. Бул ит менен мышыкка сөзсүз түрдө берилет. Бул 10 килограмм салмакка бир таблетка берилет. Эми жеке врачтын баары эле ошо менен иштеп атат. Но бирок ушу мен суранып келсем элге көңүл буруп, ушу жеке врачтарга колдоо көрсөтүп койсо, бул оорудан арылса болот. Айтпайм, жана эле чынжырчаны үзүш керек. Ооба, чындыгында
айыл тургундары деги эле тургундар буга бейкапар мындай кайдыгерлик карап коюп жатышат. Чындыгында туура айтып кеттиңиз, бет врачтарга колдоо көргөзүп ошол айтканын кыла турган болсо, чындыгында эле бул оору азаймак деп ойлойм да. Анан мынакей таблеткалар тууралуу айта кеттиңиз, таблеткалар бул акысыз түрдө берилеби? Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасынан көрүп жаткандарда суроо дагы пайда болушу мүмкүн. Айылдык вет врачтарга кайрылабы же ошол айылдын бардык ит мышыктарына бул квартал сайын берилет деп айтып кеттиңиз, 4 берилип турабы? Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Эми бул жерден айта кетейин, бул өкмөттүн каржылоосу менен ошондой эле ДОКС деген программа өткөн, ошондо идентификация ит мышыктар өткөн, ошондо таблеткалар берилчү. Мына быйыл 1 квартал берилди. Таблеткалар кийинки кварталга жок, бериле элек таблеткалар. Ошондо эле чыгуу жолдору бар анын делечи. Аны мал ээсинин эсебинен кылса болот. Мисалы проекти менен келген жанагы таблеткалар, антигельминтиктер берилгенде, ал ошол вет врачтын жумушуна эле төлөнөт. А таблеткага бул проект аркылуу кетчү да. Азырынча эми тилекке каршы жок. Таблетка келген жок бул кварталда. Мынакей азыркы учурда чындыгында ошол боор ооруларына чалдыккан, эхинококкоз, авиакоккозго чалдыккандардын операция жолу менен айыктырууга болот деп айтып кетпедиңизби жогоруда? Индияга барып, же болбосо дагы башка мамлекеттерге барып операция кылып келүүгө элден жардам сурагандардын саны абдан көбөйдү да мынакей. Анан ошол нерсеге көп акча оротуп, ошол ооруга чалдыкпаш үчүн мен ойлойт элем да, сизге кошулат элем, ошол таблеткаларды өтө деле кымбат болбосо керек, ошол үй ээси, ошол ит мышыктын ээси сатып алып деле берип турса, бул оорунун алдын алган болот белек деген ой келди да. Туура. Анан мынакей жогоруда дагы Энжир айым айтып кеттиңиз, ошол жашылчаларды туура жууп тазалап же бул алдын алган болот, жана ошондой эле ит мышыктарга дагы азыркыдай чараларды көрүп турсак дагы бул алдын алган болобуз. Анан ошол жашылча жемиштерди ысык суу менен жууш керекпи же муздак суу менен жууп, жакшылап жуу жетиштүү болобу? Эми мисалы үчүн жана аш көп деп коебуз го, укропду айтып кетсем болот. Укропту жууп алгандан бери 15 мүнөт жылымык сууга чылап коюш керек. Анан баягы биз баягы менде көп байкайсыздар, сууга салып чыгарып коет го, бир 15 мүнөткө мындай жазып, емкостка табакка салып, чылап, анан ал бир 15 мүнөттөн кийин аны кайра чыгарып, анан агынды суу деп коет да, под проточной водой деп коет. Ошол агын суунун астына жакшынакай алып жууп, анан кургатып колдоно берсе болот. Анан көп байкайсыздар, мисалы үчүн мен деле баягы маршруткаларга отуруп калганда көп байкайм да, мамалары клубниканы алат, анан ошо клубниканы дептеп ачып балдарына берген күндөрдү көрүп калам да, өзүлөрү деле жешет. Анан дагы бул ким Марат агай айтып кетпедиби? Ал деген дагы бир кошумчалап кетейин, жана итти колдон келсе, итти деген ошол жана биз жашылча өстүргөн жерге алып барбаш керек, ит дайыма байланылыш керек. Анан жанагы жолбон иттер менен да бул ветеринардык кызмат көп иш аткарат да, ошо жолбон иттер баягы айтар элем жашылча турган жерди өзүнчө бир сетка мененби же кандай менен курчап, ошол ит мышык кирбегидей кылып курчап койсо болот да. Негизичи ошол тазалык сактаганыбыз ошол болот атпайбы? Анан сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, жана хирургиялык жол менен болот экен, алдын ала болсо болот экен деп. Жана бизде да бир чоң көйгөй бар. Көпчүлүк адам ойлойт, мен хирургия жол менен абзалды, менде болбойт депчи. Ошон үчүн келгенде жанагы учетко тургузуп, биздикилер, биздин жанагы медицина кызматкерлери барып патронаж деп коет да, бар диспансердин учеткко барып караган учурда дарысын ичпей койгон учурлар көп болот. Ошол учурда жана рецидив деп айтпадымбы? Кайталанып ооруп калышы мүмкүн. Негизинен жанагы эхинококкоз 3 жылга чейин учетто турат. Эгерде аябай оор учуру болуп калса 5 жылга чейин турат эхинококкоз. Ал эми альвеококкозго чалдыккан болсо, ал өмүр бою учетто турат. Ошол себептен айтар элем, эгерде бул оору болбосун, ооруучугандагы баягы хирургиялык жол менен алынгандан кийин жана врачтын, дарыгердин айткан жанагы дарыларын ичип, убагында дарыланып, бул оорудан арылууга болот. Бирок ичпей койгон учурлар да көп катталат да бизде. Анан эми бизде азыр биз деле ошол максатыбыз азыр ошол түз эфирге чыгып, эл арасында ошол эхинококкоз оорусу жөнүндө, алдын алуу жөнүндө көп иштер таратканга кандайдыр бир өбөлгө түзүп атабыз. Бирок бизде азыр билесиздер, Facebook деген бар, Instagram деген бар. Эми азыр интернет булактар бизге абдан эле ачык эле болуп калат, кичинекей балдардан өйдөчү. Ошол себептен ошол интернет булактарына ойлойт элем, ошол
кандайдыр бир ошо оорунун алдын алуу боюнча айтылган сунуштарга да көбүрөөк көңүл бурса депчи. Анткени кичинекей балдар билесиздер, кыз балдар, эркек балдар мышка жакын болушат. Анан Марат агай айткандай ошол убагында эле бир канча сом төлөп ошол дегельминизация кылып турса, өзлөрүнө да жакшы болот эле да. Өзүнүн үй бүлөсүнө, баласына, анткени бала мышык менен уктайт, бала мышык менен тамак ичет, мышык тышка чыгат, кайра келет дегенде бул эми жейрүүлөрдө ошондой эле да. Ошол себептен ошого да ата эне дагы абдан чоң көңүл бурса деп ойлойт элем да. Мамлекет эмес, адам өзүнүн ден соолугунун сакчысы адам өзү да. Ошол себептен адам өзүнө да көңүл буруш керек да. Туура. Марат агай, сизге дагы эркин микрофон бере кетейин, элге ошо кайрылуу жасап кетсеңиз. Эми туура, бул оорулар абдан оор, чындыгы бул жанагы каражат көп кетет. Бул бир жагы, а экинчи жагы бул деген адам инвалидскийге алып келет, өлүмгө дуушар болуп калат. Ошон үчүн мен баарын эле өкмөттөн же болбосо ветврачтан сурай бербей, ар бир жаран өзүнөн баштаса деп ойлойм да. Анткени мына иттин жана жолбун итти коллегам айтып кетти, бул ат өлтүрүү гумандык эмес, чындыгы, гумандылык эмес. Ошо жолбун итти көбөйтпөш үчүн биз мисалы итти көчөгө таштабаш керек. Эми кыргыздар негизи ушундай да, эркек күчүк болсо алып калат, ургачысын эшикке ыргытып. Ошо менен жолбундун саны көбөйгөнү ошол. Жылына миңдеген ит атылат. Эми ал деле гумандылык эмес. Анан үйдө кармаган иттерди сөзсүз түрдө байлаш керек. Эми айыл жергесинде көбүнчө кое берип салат. Ошонун баары эле бул ошо оорунун таралуу булактары болуп эсептелип атат. Анан жана мен айтып кеткендей, паспортизацияга эми көп мындай көңүл бурушса, мына паспорттоштуруну өткөзүүгө аракет кылып атабыз, бирок эми ошо паспортты даярдап типографиядан элге таратканда ошонун каржы булактары жок да бизде азыр. Эми жеке ветврач өзү жасагандан кийин элдер ошону сатып алып, жакшы көңүл буруп, ошо китепчени катып коюп, мына ар бир дегельминизациядан кийин белги коюлат, ал жерде жазылат. Мынчасында дегельминизация болунду деп. Ошондой эле буну менен бирге кыдырылганда кутурмага каршы сайлат. Эми кутурма бизде болуп эле жатат Кыргызстан боюнча. Эми ал бул природный очаговой деп коет, бул жапайы жаныбарлардан жугуучу нерсе. Но негизги дагы айтып кетет элем, ушу мал соючу жайларга колуңардан келсе, ошол жактан сойдурсаңар, ар бир райондо ачылса, ошол жерде ветеринардык көзөмөл, ЛВС деп коет, ал ветеринардык санитардык экспертиза. Ошол көзөмөлдөн өтсө, анда оорудан арылууга болот. Айтпайм, ушу өкмөт деле карай бербей, өзүбүз дагы бир аракет кылсак. Ооба. Ар бирөөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо мейманда Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун санитардык врачы Индира Бектенова эжекебиз болду. Жана дагы Каракол шаардык ветеринардык башкармалыктын башчысы Марат Асанканов болду. Мынакей жогоруда биздин Марат агай менен Индира айымдын айткандарын чындыгында баарыбыз кунт коюп уктук деген ойдомун. Жана ошондой эле бул маалыматты дагы таратыңыздар. Ден соолук биринчи байлык деп коет экен, андыктан мынакей Марат ага Индира айым да жакшы айтып кетти. Мамлекетти ветврачтар деле карап отурбай, ар бир адам өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздүн ден соолугубуздун болушуна аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Деги эле бул эхинококк, авиакоккоз оорулары дүйнө жүзүндө бул азыркы учурда көбөйүп жаткан оорулар. Андыктан бул оорулардын баарын өзүбүз алдын алышыбыз керек. Жана ошондой эле жашылча жемиштерди туура жууп жана өз убагында врачтарга барып көрүнүп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр деп айткым келип турат. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Силер дагы жөн эле жерден келип мына ушундай маалыматтарды берип жаткан жоксуздар. Силер дагы элдин саламаттыгы үчүн күйүп, бышып иштеп жүрөсүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Кудай буюрса, мынакей сиздердин колдооңуздар менен, жалпы эл журтубуздун колдоосу менен бул оору дагы азаят деген ишеничтемин. Программабызды алдыны көздөй улантабыз. Мынакей жогоруда Индира айым айтып кетпедиби? Кичинекей балдар ит мышык менен дагы ойноп, анан колун жуубай тамак ичкен учурда дагы бул ооруну жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Андыктан биздин кичинекей бөбөктөргө дагы сонун мультфильм даярдаганбыз. Колду туура жуу, деги эле микробтордон кантип арылуу керек, микроб, бактерия деген эмне экен, муну биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүзгө дагы тартуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар.